мигрант биздин жарандар барып Россия, Казакстанда, Турцияда, Дубайда иштеп келип, идеясы жана акчасы бар адамдарды биз ушул стартап центрден ишкердүүлүккө багыттап жана ишкердүүлүк боюнча иш алып барабыз да, ЖИА ассоциациясы болгондон кийин. Ишкер айымдар түрдүү тармакта иш алып барышат. Мисалы чоң магазиндерден баштап кафе, ресторан, андан сырткары дагы тегүүчүлөрүбүз бар, садик ачып, садик иштеткен эжекелерибиз бар. Андан сырткары строительный компаниясы бар эжелерибиз бар. Бардыгы бирип азыр 32 аял ишкерлер болушту. Буюрса дагы потенциал көп. Кечээде дагы бир окуу борборунан келип мүчө болуп кетти бир кыз. Ошол күндөн күнгө мүчөлөрүбүз өсүп атат да. Азыр карап турсак, жаңы ар кандай бир тараптуу эле бир бизнести алып кеткен мүчөлөр эмес да. Бул жердечи ар тараптуу, абсолютно ар түрдүү да бизнестеричи. Бирок ошого карабай башын бириктирип, азыр ишкер аялдардын арасында бир кызыктуу бир эме болуп атат. Аял кишилердин арасынан ушундай инициатива чыкканы бизди да сүйүндүрөт. Эжелер айтып отурушат, келечекте буюрса жакынкы учурларда ишкер аялдар баары биригип бир мектеп курайлы деген ой болуп атат да. Шаарыбызда орус тилдүү мектеп аябай жетишсиз. Жетишсиз дегенде жетиштүү эле, бирок разгрузка кылайлы деп атат да. Ошол мектептерде 50-60 бир класста окуп аткан окуучуларды бир аз разгрузка кылып, ошо именно начальный класстар үчүн бир мектеп ачайлы деген эжелердин ойлору бар.